Рахмат, урматтуу министр, айтсаңыз, бүгүнкү күндө эми түнчүндө чыксаң азыркы учур тестти баарын түшүнүп атам да ситуацияны. Түнчүндө капкараңгыда биздин балдарыбыз мектептен саат канчада чыгышат? Экинчи, үчүнчү смен билесиздерби? Болуп атабы? Айтсаңыз? Экинчи, үчүнчү смен мектептерде окуткан балдарыбыз саат канчада мектептен чыгышат? 8-дерде чыгат, 8. 8-дерде эшикте жарыкпы? Караңгы. Бүгүнкү күндө сиздердин сунушуңар боюнча 6-дан 9-га чейин веерное отключение сөздүн кыскасы болуп атат да. Балдарыбыздын коопсуздугуна ким капа болот анда? Сиздин жөн эле оюңузду айтсаңыз. Мен кыска Микрофон. Микрофондон айтсаңыз. Bizde misалы шаар ичинде кечки маал болобу, мындайча айтканда андай чектөө жок. Сиз жаңылышып атасыз. Мен кечээ түнчүндө атайы ушул токтомду алып түнчүндө чыксам капкараңгы. Мүмкүн Билинская, мүмкүн центральный көчөлөр жарык, второстепенный көчөлөрдүн баары капкараңгы. Уличное освещение бул Жан конуштардын баары мэрияга тиешелүү да, уличное освещениянын баары бул мэрияда Горсвет деген компания бар. Региондордо алалы сокулук түнү бою капкараңгы. Ал аякта трассасында дагы караңгы. Бүт өчүрүлүп атат. Сиздерге мүмкүн билбейм кандай маалымат келип атат. Региондордо буйрук келди деп жетекчилердин баары өчүрүп атышат. Түнү балдар караңгыда мектептен келип атышат. Балдар, аялдар, мырзалар коркпойсуздар да. Мисалы аял катар түнчүндө мен жалгыз баскандан кечинде корком. Региондордо да бүт ошондой караңгы болот. Сиз мен бул суроону эмнеге берип атам? Бир көчөнү электр энергия менен камсыз кылуу үчүн канча энергия керек? Бир көчөдө канча опора болсо, ошончо электр энергия кетет. Анын эми лампочканын Болжолду бир лампочкага канча кетет? Лампочканын ар кандай лампочкалар болот. Бул 100 ваттык лампочка болот, 0,5 ваттык лампочка болот, 500 ваттык лампочка болот. Мисалы биз турган көчөнү. Элбере сурап алдым. Мен ошого жооп берип коеюн. Сиз айтып аткан нерсе бая күнү катуу суук 11 градустан 15 градуска болгон убакта бизде саон деп коет да. Бул ар бир подстанцияда бар. Противоаварийный автоматика дейт. Ошол биз кааласак да, каалабасак да, эгерде перегруз болуп баратканда ал өчөт обязательно. Ошондо биздин специалисттер барып туруп, кайра күйгүзүш үчүн ошол фидердеги, ошол райондогу кубаттуулукту алыш керек да, мындайча айтканда. Урматтуу министр, мен эми сизге окшоп, мындай сиз аткаруучу бийликте иштесеңиз, мен парламентте мына 8 жыл болду иштеп атам. Бул биринчи бүгүн эле свет өчүп атат деп мен күнөөлөгөн жокмун сизди. Мен бул суроону эмнеге берип атам деп сөздүн аягына чыктырбай, уруксат бербей атасыздар да. Ошондо бир майнинг компанияны иштетүүгө канча энергия кетип атат? Бүгүнкү күндө мен азыр сөзүмдү аягына чейин бүтүрүп коеюн, анан сиздин сурооңузга ошо майнинг боюнча да жооп берейин. Ошол противоаварийный автоматика деген бизде иштеген үчүн бизде мындайча айтканда ошол свет өчүүлөр 1 сааттан максимум 2 саатка чейин чоюлуп атат. Өзүңөр азыр көрдүңөр, кошуна мамлекетте бир жума мурун мына ошол эле Тажикстанда бүт Тажик республикасы 3-4 саатка өчүп калды. Бул жерде ошол дагы эмеге интернет булактарына да чыкты. Биз өзүбүздүн кесиптештерибиз бул жерде жанагындай кошумча жүктөөлөр болгондуктан нурек кези мен сөзүмдү бүтүрүп коеюн, нурек кези өчүп калды. Биз ошондой абалга алып келбеш үчүн биз аны обязательно кылышыбыз керек. Анткени биз азыр бүгүнкү күндө мындайча айтканда Орто Азия шакекчесиндебиз. Өзүңөр билесиңер, 2 жыл мурун Өзбекстанда ушундай противоаварийный автоматикасы иштебей калып, бүт 3 мамлекет өчүп калган. Эгерде биз аны жасабасак бүгүнкү күндө биз кошуна мамлекетке дагы зыянды алып келебиз. Бүгүнкү күндө Тажик мамлекети ошо энергия кольцодон чыгып кеткенине байланыштуу изолированно иштеп эле өзүнүн Тажикстан өзү эле өчүп калды да. Экинчи сиз айтып аткан майнинг компания бизде электр энергия албайт, наоборот бизге төлөйт. Алар өзү Казакстандан импорттоп алып келет электр энергияны. Бизге эгер ошол импорттолгон электр энергияны кечиресиз.
Эгер ошол сарпталган, ошол алып аткан, сатып алган электр энергияны мүмкүн биз сатып алып туруп кошумчасын мүмкүн көчөлөрүбүзгө, мектептерге берсек туура болот беле? Biz Альтернативдүү жолдор Бүгүн- жөнүндө сөз болуп атат. Мен бул суроону эмнеге бердим? Анткени биздин урматтуу президентибиздин айткан сөзү бар. Август, мына сиздин да ошол жакта айткан сөзүңүз бар экен да. Август 2023-тө эгер дефицит электр энергия болуп калса, майнинг фермалар токтотулат деп мына август 2023-тө айтылган сөздөрү бар экен да. Сиз да ошондо айтылган сөздөрүңүз тоже ошол жакта жазылыптыр да, массалык маалымат каражаттарында да. Ошондуктан мен таң калып атам. Дефицит барбы десем, мындай сиз жок деп атасыздар да. Дефицит бар да. Дефицит бар болгондо бүт майнинг фермалар эл кызматында иштеш керек, токтотулуш керек. Ошол сырттан алып келип атабыз деген жооп бул мындай кызыктуу болуп атат да. Эгер салыштырам десеңиздер, бизде мындай өкмөттүн позициясы жакшы нерселердин баарын Европадан алабыз, жаман Рахмат. Сизге буга чейин жооп берип койбойбу анда, анан кийин айтып коесуз сөзүн коюңузду. Жооп берип коесуздарбы Бұл жерде мындайча айтканда бул өзүңөр билесиңер, биз частный бизнес деп аталат. Бул эми эгерде ошол бизнесмен биз электр энергия бере албасак, өзү барып Казакстандан келишим түзүп алса, биз эмне кылабыз? Биз только андан баягы транзит биздин Кыргызстандын ичинде транзит кылып берген үчүн электр энергияга улуттук электр тармактары өзүнүн тыйынын алат. Экинчиден бул налог жумуш орундары аны түзүп атат. Биздин мисалы үчүн системадан ал электр энергия алган жок. Ага биз эч кандай тоскоолдук кыла албайбыз. Ошол эле сиз айтып аткан Казакстандан дагы биз 1500 миллион киловатт саат келишимибиз бар. Ал электр энергияны биз дагы убагында алып атабыз. Ал эч кандай мындайча айтканда бизге кошумча тоскоолдук бербейт. Ошого карабастан, ошо кошумча алганга карабастан, бизде потребление, если бул ушул март айына 56 миллион киловатт саат сутка болсо, азыр 69 миллион киловатт саат колдонуп атабыз. Ошон үчүн бизге мындайча айтканда азыр электр энергиянын жетпей атканы ошо болуп атат. Эми 30 жылдан бери гидроэлектростанция эчтеке курбасак, ошого алып келип атабыз да азыр. Мына акыркы 3 жылда өзүңөр көрүп атасыңар, энергия секторунда кандай прорыв болуп атат. Быйыл көптөгөн мал игестер ишке кирип атат. Азыр күн энергиясынан коюлган станциялар ишке кире баштайт. Кудай буйрса, ошо биз өзүңүз билесиз, тапшырма берилген 27-жылга чейин ушул дефициттен кетишибиз керек. Бул эми убактылуу нерсеге чыдап коюшубуз керек. Анткени эртең ушу 2 КЭСти реабилитация кылып, реконструкция кылып алсак, дагы 40-50 жыл иштегенге, мисалы үчүн, эмеси болуп калат. Иштегенге убактысы болуп калат. Эми бул 75-жылы курулган Токтогул КЭСи, 62-жылы Үчкоргон КЭСи курулган. Ошондон бери только капитальный ремонт болуп кетет. Бир КЭС өзүнүн иштеши 30 эле жыл. Биз 60 жыл колдонуп атабыз да буларды. Рахмат. 5-чи микрофон. Улсатпы, мен оюмду улантып коеюнчу, урматтуу министр, мен сизден суранат элем да, министрлердин кабинетинен суранат элем да, улуу трибунага бияктан келгенде элге кайрылып алып чыдап койгула деп айткандан алыс болуңуздар. 30 жыл чыдадыңар, дагы чыдагыла сизден сөзгүдү эл сизге айтыш керек. Анткени 30 жыл бизнес класс менен учпаган министрлер дагы 30 жыл учпаш керек деген сөздү элдин оозунан мен сиздерге айтат элем анда. Поэтому уялыңыздар ошондой сөздү айткандан. Чыдаш керек деп министрлер чыдасын, машинелерин ошол элге таратсын, караңгыда жүрбөгүлө айылдар деп. Ошол жанакы интернаттардын балдарына каражаттарын анда ошака берилсин да, бирок чыдагыла деп именно энергетика министр сиздин оозуңуздан мындай сөздөр чыкпаш керек. Түнчүндө караганда балдарыбыз баспаш керек. Кечиресиздер. Майнинг фермалар свет жок болсо, ошол частный компаниялар сатып алат, мен аларга тоскоолдук кыла албайм десеңиздер, мен анда Камчы Кыдыршаевичтен суранам. Жардам берсин, ал ишкерлер менен кантип сүйлөшкөн тилин жакшы билет. Эгер сиздин тилиңиз аларга өтпөй жатса, ал иш токтотуп туруп, ошол электр энергияны андан көрөк региондорго жөнөткүлө. Фирмалар, бизнестер иштей албай калышты. Жеке компаниялардын баары корккондон эч ким арызданбайт. Түнчүндө мүмкүн президентке сиздер башкача айтып атасыздар. Бирок түнчүндө региондор караңгы. Элибиз караңгыда, мектептен аялдар жазып атат. Биз 2-3 сменде балдарыбызды тосуп атабыз деп.
Анан деген 30 жыл чыдадыңар, дагы чыдагыла дегендер өкмөттүн мындай сөзгө укугу жок. Жакшы иштерди кылып атасыңар, бирок жамандан мындай кокотпогула да, уят да. Кандай айтып атасыз? Эшикке чыксаңыз чоң машинеңизге отура аласыздар. Акыларды көбөйтүп атабыз бюджетке. Аны сизге министр сизге айтыш керек. Чыдадыңар, дагы чыдагыла деп. Бирок элге эч качан айтпаңыздар. Рахмат. Анан мен сөзүмө комментарий кылбайлы боло.